Учкун мамлекеттик басмаканасы улуттук паспорттарды басып чыгаруу үчүн 100% даярдыкта турат. Тиешелүү жабдыктар Германиядан алынып келинип орнотулган. Жетекчиликтин айтымында чет элдик Mühlbauer компаниясы чыгарган улуттук документтердин саны ноябрь айына чейин жетет. Андан соң Кыргызстан улуттук паспорттарын өзү басып чыгарып, жарандарды камсыз кыла баштайт. Белгилей кетсек, кечээ бул боюнча мамлекет жетекчисинин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев да өзүнүн Facebook баракчасына жазып, анда паспорт мафиясы менен күрөшүүгө 1 жыл кеткенин жана бул күрөштүн башында мамлекет башчысы Садыр Жапаров өзү турганын билдирген. Тиешелүү документтер көп баскычтуу коргоо системасы менен жабдылып, 100% мамлекеттин көзөмөлүндө болот. Биздин Кыргызстандын паспорт чыгарган биринчи машинеси азыр запусктун убагында турат да. Ал линиянын кубаттуулугу 10 000 паспорт бир күндө. Кыргызстандын бүт паспортунун баарын 3 айда жасап коет. Ошон үчүн биз азыр дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Башка жер өлкөнүн паспортун алып даярдап бергенге сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буюрса ал сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин келечекте көрөсүңөр да.